Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı görermanlar, ugarmanlar. Allah Taalam ar bir yübülöge bereke versin, ıntımak versin. Ar bir yübülögünü Allah Taalam baktılık olsun diye başlayıyoruz. Bugünkü günde koğumçulugubuzda jaş yübülöler, 5-10 yıl yaşap kalgan yübülölerin arasında dele ajırашkanlar köp bolup жатат. Ошондуктан бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган сөзүбүз ушул эки жаштын ортосундагы аял менен эркектин ортосундагы жашоону, сүйүүнү, махабатты, ушул үй бүлөнү бекем кантип кармап калабыз? Ошол маселеге токтолобуз. Бир нече эрежелерге токтолуп кетейли. Ошол эрежелердин эң биринчиси үйлөнгөндө эле бул жаштарга азыркы үйлөнө турган жигитке, турмушка чыга турган кызга айта турган сөзүбүз. Үйлөнүү дегенде эле биздин ала турган кызыбыз же болбосо ошол кыз турмушка чыга турган жигит мен ойлогондой же болбосо экөөбүз окшош болушубуз шарт эмес. Андай болушу дагы мүмкүн эмес өзү негизи. Кээде ошондой болуп калат. Кызды алыштан алдын, турмушка чыгыштан алдын бир жигитти, ошол кызды элестетет. Мен оюмда ушул кыз ушундай болсо керек, ушул жигит ушундай болсо керек деген өзүндө элестетүү бар. Андан кийин турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин ал ойлогондой эмес. Ал адамдын өзүнүн табияты бар, кемчилиги бар, жакшы жактары бар. Кыздын дагы, жигиттин дагы ушундай өзгөчөлүктөр бар. Ошондуктан эң биринчи эреже бул ошол аялды алсам, турмушка эгерде кыз турмушка чыккан болсо, экөөнүн да тең мен ойлогондой же болбосо окшоштук 100% болушу шарт эмес. Андай болушу мүмкүн дагы эмес. Бул эмнени түшүндүрөт? Биз анын өзгөчөлүгүнү, ошол кыздын башкачалыгыны, ошол эрдин башкачалыгыны, бизден башкача экендигин түшүнсөк, келишпестик, уруш, талаш аз болот. Анын кээ бир өзүнүн адеп акылыктары бар, өзүнүн жүрүм турумдары бар, өзүнүн адаттары бар. Эгерде шариаттын чегинен чыкпаган болсо, эч нерсе эмес. Аны чыдаганга сабыр кылса болот. Ошондой эле аял тараптан дагы үйлөнгөндөн кийин кызда кээ бирки өзүнүн жүрүм туруму, өзүнүн кээ бирки адаттары болгон болсо, шариаттын негизинде чектен чыгып кетпей турган, үрп адатка туура келе турган нерсе болгон болсо, аны сабыр кылып, аны менен бирге жашап кетишибиз керек. Экинчи нерсе, турмушка чыккандан кийин, үйлөнгөндөн кийин ошол үй бүлөдө ар биринин өзүнүн орду бар. Үйдө эрдин орду бар, ошондой эле аялдын дагы орду бар. Ар кими, ар бири өзүнүн ордуну кабыл алыш керек. Эркек катары, үйдү башкаруучу катары, үйдөгү негизги адам катары. Экинчиси аял үйдөгү жашоону, тиричиликти алдыга жылдыра турган, жогору жактан болгон буйруктарды аткара турган, алдыга жылдыра турган, өзүнүн кеңешин берип тура турган, үйдүн тынчылыгын, тазалыгын, бейпилдигин, үйдөгү кутту сактап тура турган аял. Ошондуктан ар бири өзүнүн ордуну эрежедегидей кабыл алган болсо, үйдө уруш талаш жок болот. Күйөөнүн ордун талашпайт. Мен багышым керек, мен кылышым керек, мен чечимди чыгарышым керек деп талашпайт. Ошондой эле эркек дагы үйдүн майда чүйдө ишинин бардыгын өзүнүн жоопкерчилигине албастан, балким үйдүн майда чүйдө ишини, тиричиликти аял алат дагы, сырткы жана жоопкерчиликтүү оор иштерди эркек алып, ошентип үйдө ынтымак пайда болот. Андан кийинкиси уруш талаш болгондо биз ушундай ката кетирип койот экенбиз. Ар бирибиз, аял дагы, эркек дагы ким ката кетти, ким бул күнөөнү баштады, ким бул кемчиликти баштады деп айыптууну издейт экенбиз. Бул биздин кемчилигибиз, аялдын дагы, эркектин дагы. Эгерде биздин үй бүлөбүз туруктуу болсун десек, ким кемчилик кетирди, ким эмне кылды, аны издебестен, балким экөөбүздүн тең, аялдын дагы, эркектин дагы ошол маселеде, ошол келип чыккан проблемада жоопкерчилигибиз канчалык даражада ошону ойлонушубуз керек экен. Балабыз бир жаман иш кылып койду, же бирөөбүз бир ката иш кылып койдук. Аялдын жоопкерчилиги канчалык, эркектин жоопкерчилиги канчалык? Менин ушул жерде кемчилигим бар экен, ошол себептен ушундай болуп калды деп ар бири өзүнүн кемчилигини, жоопкерчилигин мойнуна алып, ошону оңдогонго аракет кылыш керек экен. Күнөөнү башка бирөөгө койгонго аракет кылбастан. Андан кийинкиси, ошол проблема болгондон кийин, келишпестик болду, кандай бир ката болду, дароо ошол иштин, ошол кемчиликтин жоопкерчилиги тең экендигин билишибиз керек экен. Кээде бир тараптуу болуп калабыз. Аялдын жоопкерчиликтин бардыгын аялга жүктөп койгон болот, же болбосо жоопкерчиликтин бардыгын эркекке жүктөп койгон болобуз. Балким бул үй бүлө болгондон кийин жоопкерчилик экөөнүн ортосунда.
аялдын кандай бир даражада кемчилиги бар, эркектин кандай бир даражада кемчилиги бар. Ошондуктан жоопкерчиликти тең бөлүш керек. Күнөөнүн бардыгын бир тарапка үйүп койбостон. Андан кийинкиси, ар бир адамдын сөз түрдө кемчилиги бар. Майда чүйдө кемчилиги бар. Күнүмдүк турмушта ар бир адам ката кетет. Сөзүндө ката кетип калышы мүмкүн, жүрүм турумунда ката кетип калышы мүмкүн, анча-мынча иш аракетинде кемчилик кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз канчалык көп жашайлы, бактылуу жашайлы деген болсок, кээ бир нерселерден көз жумуп койгонго аракет кылышыбыз керек. Аял дагы, эркек дагы. Ошондо бизде кемчиликтерден, анча-мынча кемчиликтерден көз жумуп койсок, ынтымактуулук, уруш аз болот, талаш аз болот. Ошол үй бүлөдөгү махаббат, сүйүү, ынтымак, береке ар дайым туруктуу болуп турат. Андан кийинкиси, үй бүлөлөрдүн арасындагы кемчиликтердин бири ошол кандай бир талаш, кандайдыр бир уруш, кандай бир келишпестик болуп калган болсо, башка үчүнчү тараптардын киришкендиги эң чоң ката. Аял тараптан дагы, эркек тараптан дагы. Кээде аял башка бирөөлөрдүн насааттарын угуп калат, башка өзүнүн эжесинин же болбосо жеңелеринин, ушундай башка бирөөлөрдүн насааттарын угат дагы. Ошол маселени ордунан, өзөгүнөн билбеген адамдын насаатын угуп, үйдө келишпестик пайда болуп, үй бүлөлөр урушуп, келишпестик келип, ажырашуу келип чыгып жатат. Андан кийинки эң акыркысы, ар биринде эркектин дагы, аялдын дагы балансында, махаббаттын, сүйүүнүн, жакшы мамиленин балансында бир кандай бир даражада ачыкча сакталып туруш керек. Кандай бир келишпестик болуп калса, кандай бир маселе болуп калган болсо, ошол жерден алып тура турган нерсе болуш керек. Кандай деп айтабыз? Мисалы үчүн, ошол жаңы үйлөнгөндө баланын дагы, кыздын дагы махаббаты дагы, мамилеси дагы өтө жакшы болот. Бири-бирине болгон сүйүүсү, кызматы, жакшы мамилеси. Ошол нерсени кийин деле сактап, ошол ар дайым ошол жактан сүйүүнү, махаббатты, жакшы мамилени алып тура турган болуш керек. Себеби ошол эрде дагы, аялда дагы эгерде ошол мурунку жакшы күндөрдү, жакшы нерселерди алып тура турган нерсе жок болуп калса, ошол ажырашканга алып барат экен. Себеби ал алып тура турган, ошол өзү азыктанып турган нерсе жок болуп калды. Ошондуктан аял дагы, эркек дагы өзүнүн балансын ар дайым толуктап туруш керек. Күйөөсүнө болгон жакшы мамилелерди көбөйтүп, сүйүндө турган, кубанта турган нерселерди көбөйтүп, ошондой эле эркек дагы өзүнүн балансын толуктап туруш керек. Ар дайым жакшы нерселерди, аялына жакшы нерселерди берип, көңүлүн көтөрүп, аны анча-мынча мактап, ушундай даражасын көтөрүп, экөөнү тең ошондой балансты толтуруп турушкан болсо, кандай бир келишпестик болуп калган болсо, ошол баланстан алышып, кайрадан ошол жашоо уланып турат экен. Ошондуктан өзүмө дагы, сиздерге дагы айтарым, үй бүлөбүздү бекем сактайлык, жаш үйлөнө тургандарга, жаштарга, кыздарга жакшы насааттарыбызды берелик. Алла таалам ар бир үй бүлөнү бактылуу кылсын. Урушкандан, келишпестиктен Алла таалам өзү сактасын, ажырашуудан өзү сактасын деп айтабыз. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун.